Батыш ар дайым сүйлөсө, ислам дини аял затын ушунчалык кымгуут кылып ороп келет. Эркин жашаш керек. Эркин жашаш керек дейт, кара. Ээн эркин жашаш керек. Аялдар ачык, чачык, каалаганын жасаш керек, каалаган жерге барыш керек дейт. Ташбака. Билебизби ташбаканы? Ташбака эки түрдүү болот. Куруктагы ташбака, суудагы ташбака. Ушул жердегилердин баары ташбаканы көргөн. Кичинебизде ташбаканы кармоо болуп ойнойт элек. Элестеткиле. Ташбаканын үстүндөгү ташын аралап, сыйрып, ташбаканы сыртка чыгарып койсо, мындай эркин жашачы. Качанга ушу ташың менен жашайсың? Оодарылып калсаң, тырмалаңдап тура бересиң. Мындай жумшак, бат-баттан басей. Чалкаңча жатып калганда дагы тыбырчылбайт, бат-баттан оодарылып алып кете бер деп. Эгер биз ташбакага сенин ушул кыйнап келген ташыңдан сени эркиндикке чыгарайын десек, жакшылык кылдыкпы биз? Өлтүрдүк да аны. Ташбаканын ошол ташы өзү ага эркиндик берип келе жатат. Анткени аны крокодил да тиштесе сындыра албай атат. Крокодил тиштесе сындыра албай атат. Анткени Аллах Таала ага ошондой ташты астынан үстүнөн коргоочу берип, эркин жашоо тартуулады. Банан кадимкидей, моуз, банан базардагы. Жеңем, чалды сизге азыр. Банан ала келиңчи, кечкиге, коноктор келмей болду дейт. Бардыңыз, 4-5 банан алдыңыз. Ошол учурда сатуучу айтып жатат. Байке, сизге бир жакшылык кылайын. Мына жакта арчылган банан бар эле, аласызбы? Десе, аласызбы, албайсызбы? Албайсыз, анткени ал кабыгынан арчылганда анын эркиндиги кеткен. Ал карарып калган ал. Аны алып барсаңыз, жеңем дагы жакшынакай жооп берет сизге. Карарып калган бананды конокторго коёбу? Дал ушул сыяктуу аялдарга Аллах Таала тосук жүр, жабык жүр дегени ал кыйноо эмес, аялдарга эркин жашоо. Бул ислам дини келгенге чейин Аллах Тааланын аятын окуган. Estağfurullah billah. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Sadakallahu aleyh. Kız töredim. Kız deyip ayalı kүйösünü kız törөгөндүгү жөнүндө сүйүнчүлөсө, келесі о 9 ай курсагыңды ушундай чоң кылып жүрүп, бүгүн кыз төрөдүңбү деп аялы кыз деп сүйүнчүлөсө, ушунчалык албууттанып ачуусу келип, кыжырынын кайнагандыгынан жүздөрү түнөрүп, тунарып кетчеле деп атат. Аллах аятын айтып жатат. Алар аял затын адам ордуна көргөн эмес. Алар аял затын буюм катары. Мына азыр деле буюм катары. Азыр деле буюм катары. Муздаткычтын сүрөтү турат, жанында жарым жалаңач кыз ага сөйөнүп, колун умуп коюп турат. Чаң соргучтун сүрөтү турат сатыкта, анын жанында дагы бир кыз турат. Бул аял эне, ал биздин жубайыбыз, энебиз. Кызыбыз, карындашыбыз, эжебиз. Алар реклама болбош керек. Ал жабык туруш керек. Ислам дин менин апамды жабык бол деп сыйлаган. Менин эжем менен карындашымды тосук жүр деп сыйлаган. Аллах жана анын элчиси пайгамбарыбыз бир ишке буйруса, же Аллах жана анын элчиси пайгамбарыбыз бир иштен тыйса, Аллахтын пайгамбардын буйругу жана тыюусун тандап алып, тандап аткаруу үчүн момун мусулман эркек аялдын эч кандай укугу жок. Аллах аткар дедиби? Аткарабыз. Тыйыл дедиби?
тыйылабыз. Аялдарыбызды Алла Таала жаман кыла, тосын кыла десе, кана карап туралычы, заманын бөрі болса бөрі бол дейт, түлкі болса түлкі бол дейт. Карап туралычы, элдин аял чечинсе, biz дагы сен дагы чечине окшойсуң деген мусулман, ал чала мусулман. Allah jana anelsi tosun dedi, tosunabız. Giyin dedi, giyinemiz. Ayalыңарды жап кыла dedi, жабабыз. Ушуга ким каршы чыгат? Же мусулман экендиги, же мусулман эмес экендиги билинбеген мунафиктер каршы чыгат. Kafir menen mamile kılgandan da münafıktır menen mamile kılığı sen üçün uşuncalık tatal dep Allah Peygamberimizga münafıklerden sıfatlarını büyük barına aytып ötken. Hazır kafirlerden akırın oğuzundan çıkkan dep dinimizdi jana Kur'an'da öçürgüsü gelgen alardın deminin tasirlenip kalgan je musulman emes ekendigi bilinbegen münafıkter жолуга каршы чыгып атат. Ошол түгөнгөн сайын түтөгөн ислам динибиз өчүргөн сайын күчөгөн да ушул ислам дини биз мусулмандар. Алар канчалык ооздор менен өчүргүсү келбесин, биз түтөй беребиз, күчөй беребиз, жолугубузду салына беребиз, 5 убак намазды тургузуп Аллахты ыраазы кыла беребиз иншалла.